Хасанул Басри рахимулла айтат, инсан барды уйкуда дейт. Мүрзөгө киргенде ойгонот деген да. Азыр биз уйкуда төшөктө жатабыз. О, тамактын төшөгүндөбүз биз. Уйкунун төшөгүндөбүз. Аялдын төшөгүндөбүз. Биздин рахаттын төшөгүндөбүз азыр. Бул дүйнөдөгү ойлобой каласыз, ойлобош керек да эч кимчи. Бул дүйнөдөгү кыйнамысы ооруп калдым, проблема болуп калды, банкрот болуп калдым, катыным кетип калды, күйөөм кетип калды, тыштап кетти, мени сабап кетти, тоноп кетти, тигинип кетти, мунжу болуп калдым деген бардыгы теңчи. Бул субханалла, бул мындай проблема эсептелбейт. О мүрзөнүн ичинде качан адамга так дүйнө келип көрүнгөндө адамдар ошондо проблема деп билет экен, ошондо ойгонот экен да. Азыр уктап атабыз баарыбыз тең элечи. Уктап атабыз субханалла. Кино бар го, Матрица деген кино көрдүңөр эле? Анан ошондо келет го, жана келип тургандан кийин мындай келет дагы айтат. Мынакейде кызыл дейт, мына бул эмне? Кара, Муну жесең каласың, эчтеке түшүнбөй каласың. Мону жей турган болсоң, сен чындыкты көрсөтөбүз дейт го. Макул деп чындык жесе, караса субхан, бул дүйнөнүн баары эчтеке жарабаган нерсе болуп, ар жагын көрсөтөт го, чындык нерсечи. Ошондой эле нерсе адамдар шайтандын берген пилюлясын ичип алган азырчы. Ошонусу менен ага сажда кылбайт. Ал Алла канча Куранда сажда кыл деген болсо дагы көңүл бурбайт.